Витаминдер менен минералдардын булагы болгон малина оорудан сакаюуда колдонулуп, жаштыкты жана сулуулукту сактоого да көмөктөшөт. Малинанын мекени Греция. Азыркы учурда малинаны эң көп өстүргөн мамлекеттердин сап башында Орусия турат, андан кийин Сербия жана АКШ. Жалпысынан малинанын 200дөн ашуун сорту бар. Адатта малинаны кызыл мөмө деп билгенибиз менен анын кара жана сары түстөгүлөрү да кездешет. Малинанын курамынын 87% суудан турат, 100 граммында 50 килокалорий бар. Малинанын курамындагы салицилат кычкылы аспирин сыяктуу милдет аткарат, ооруну басаңдатып, температураны түшүрөт жана тертетет. Эллага кычкылы кан басымды түшүрүп, кан токтотуучу касиетке ээ. Ошондой эле жүрөктү, кан тамырларды оорулардан сактап, терини жаш көрсөтөт. 100 грамм малинада 100 мг С витамини бар. Башкача айтканда, адамдын бул витаминге бир күндүк керектөөсүнүн жарымын түзөт. Флавоноиддер микробко каршы күрөшүүчү касиетти алып жүрөт, кандын уюшунун жогорулашын камсыздайт. Органикалык кычкылдар сезгенүүнүн алдын алат. B1, B2, B6, Е витаминдери ден соолукка пайдалуу. Микроэлементтерден калий, магний, натрий, кальций, фосфор, темир бар. Булар кан жана зат алмашууну жакшыртып, аз кандуулуктан арылууда таасири чоң. Муун, куян калтыратма ооруларынан бат арылууга көмөктөшөт. Ошондой эле кандагы холестериндин өлчөмүн азайтат. Ангинада, жөтөлдө, кан басым ооруларында пайдасы чоң. Жалбырагы жатындын булчуңдарын бекемдеп, бойго бүтүүгө жана баланын дени сак төрөлүшүнө салым кошот. Табитти ачат. Заара кубалоочу касиетке ээ болгондуктан бөйрөктүн иштешин жакшыртат. Сасык тумоодо, ангинада малинаны чайга кошуп ичүү абдан натыйжалуу. Ичеги карын ооруларында жүрөк айланууну, ич өтүүнү токтотуп, табитти ачат. Иммунитетти чыңдайт жана бөйрөктүн иштешин активдештирет. Малинаны бөйрөк оорулары, ашказан жарасы, гастрит күчөгөн мезгилде колдонуу сунушталбайт. Айрымдарда аллергияны чакырышы мүмкүн. 1 жашка чейинки балдарда диареяны пайда кылат. Ошондуктан ачык кызыл түстөгүсүн гана берүү сунушталат. Кант диабети менен жабыркагандарга, заара жолдорунда ташы барларга, аллергиясы барларга, 12 эли ичегиде жарасы барларга кош бойлуулуктун акыркы 3 айында малина сунушталбайт. Ошондой эле неврит, подагра оорусу барлар абайлап азыраак жеш керек. Малинанын мөмөсү гана эмес, жалбырагы да пайдалуу. Малинанын жалбырагынан чай даярдоого болот. 5-6 жалбыракты үзүп алып, таза жууп, көлөкө жерге жыгач тактайдын бетине жайып кургатуу керек. 10-12 саат коюп коюңуз. Жалбырактар бир аз соолуп кургап баштаганда аны кайнак сууга демдеп, чай катары ичсеңиз болот. Бул чай дагы малинадай эле дартыңызга даба болот. Малинаны тоголок бойдон көп убакыт сакташ үчүн аны тоңдуруп койгон оң. Ал үчүн желим контейнерге катар-катар кылып тизип, аны муздаткычтын тоңдургучуна салып коюу керек. Ар бир кабаттын ортосуна кумшекер себүүнү унутпаңыз. Малина косметологияда. Малинанын бир жалбырагын эзип, ага жарым чай кашык каймак аралаштырып, безеткилерге сүйкөсө, анын жоголушуна алып келет. Бул процессти 2 апта бою күнүгө кайталоо талап кылынат. Жакшы бышкан мөмөнү бетиңизге сүртүп, ал кургаганда же 10-15 мүнөттөн кийин муздак суу менен жууп койсоңуз, бетиңиздин терисин сергитип жана картаюусун жайлатат. Бетиңиздин териси кандай гана типке кирбесин, бул маска бардык бет терилери үчүн пайдалуу. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.